Ушул видеону мен жаш балдарга сиздерге арнап жазып атам. Кыргыз балдарга, өзгөчө айылда өскөн балдарга. Мен азыр Эвересттин негизги жатагындамын. Негизги базасы деп коет. Эверест бейс кемп деп коет да. 5364, бул жер 5400 деп отурабыз азыр. Бул белгилүү Хумбу деп коет. Эми муну эгерде телевизордон силер көрсөңүздөр, кинодон көрсөңүздөр ушул эки жатактан башталат. Эверестке жол ушул жерден башталат. Бул жерден көрүнбөйт. Мен айтайын дегеним мындай. Урматтуу инилерим, мен дагы айылда төрөлүп, айылда чоңоюп өскөн жигитмин. Мен байдын балдары эмесмин. Байдын баласы болгон эмесмин эч качан. Өзүм бай болгон эмесмин. Мен колдогон, желек болгон, тирек болгон чоңдор, туугандар, жакындарым болгон эмес. Мен ушу басымдуу көпчүлүгүңөрдөй эле карапайым айылда, карапайым эл менен чоңойгом да. Анан мен айтайын дегеним мындай. Кыялыңарды эч чектебегиле, туугандар. Эч качан кыялыңарды чектеп, мен болгон күчүм, мен болгон аракетим эле ушуга жетет, мындан ары мен боло албайм дебегиле. Максаттарды, кыялдарды бийик койгула. Ошол эреке умтулуп аракет кылгыла. Баары мүмкүн, баары колдон келет. Могул негизги жатакка Кыргызстандан көп деле кыргыз келген эмес, мына эми келип баштап жатат. Бул жерге келгени, эми келсе кыргыздын ар бир атуулу келе алат. Бул келгенде, ушул жолду, улуу жолду өткөндө, муну улуу Гималай жолу деп коет. Ошону өткөндө кыйынчылыктарды көрүп, ар кайсы мындай ысык суукту көрүп, анан көз караш өзгөрөт. Жашоого көз караш өзгөрөт. Биз бытылдап эле ошол эки баарыбыз саясатчы болуп бүтүп калдык. Ошо саясатты талкуулап эле кантип эрте байып кетсек, кантип эрте бийликке чыгып кетсек, кантип эрте бир чоң болуп кетсек деген эле тегерегинде жашап калдык басымдуу көпчүлүгүбүз. Жашоо деген абдан кең. Жашоо деген абдан кызыктуу. Жашоодо ушунчалык кызыктуу нерселер бар. Биздин жашообуз дагы абдан чектелген. Бат эле өтүп кетет. Көз ачып жумгучакта эле биз картайып, кылчайып карап, анан өлөрдө көп нерсе өкүнүп, өлүп кетебиз. Ошон үчүн жаш балдар, мен айтат элем, билим алгыла, жалкоо болбогула, аракет кылгыла, умтулгула, кыялды бийик коюп, ошол эреке аракет кылгыла. Мен айылда Нарын областынын Жумгал районунда Түгөлсай деген бир тоонун түбүндөгү айылда жашап атканда, мен муну кыялданмакты курсу оюма да келбейт эле ушундай тоолор бар экенин, ушундай Эвересттин негизги жатагы бар экенин, ушундай Гималай улуу жол бар экенин, ушундай дүйнөдө абдан чоң кызыктар бар экенин. Баардыгын аракет кылсаңыздар, баарына жетилсек болот, умтулсак болот. Эң негизги өлкөбүз тынч болуп, баарыбыз ынтымактуу болгонго аракет кылсак, ырылдашпай, чырылдашпай, баарыбыз биригип, анан баш көтөрбөй эле аракет кыла берип, ошонун ортосунан эс алганды да үйрөнө калып, ошонун ортосунан саякатка бара калганды үйрөнө калып, ошентсек эле баарыбыздын ишибиз оңолуп кетет. Туугандар, урматтуу кыргыз элим, эми мен аракет кылып көрөм. Ушул Эверестке чыкканга аракет кылайын деп атам. Бул оңой иш эмес. Колумдан келеби, келбейби билбейм. Бирок баарыңыздарды ынтымактылыкка, жакшылыкка үндөп, ушу Эверест базасынан, негизги жатагынан сиздерге салам жолдойм. Саламаттуу болуңуздар. Сторизлеримди карап туруңуздар. Эми колумдан келишинче жүктөп турам. Рахмат.